бактылуу жаштардан болушсун. Ден соолуктун пири Улукман атам колдосун, бакыттын пири Кыдыр атам колдосун, кожою кысыр пайгамбарым колдосун, Кудайым Алла Таалам иштерин оңдосун. Эсен аман барып келсин, жолдору ачык болсун. Айтканыңыз келсин. Бул үй бүлө белгилүү саясатчы, учурунда мамлекеттик кызматкер, коомдук ишмер болгон Жеңиш Разаковдун туугандары. Бүгүнкү биздин сөз кыла турган инсан десек болот. Көрсөтүүнүн жүрүшүндө биз сиздерге Жеңиш Парпиевичтин бала чагынан баштап вице-премьер-министрликке чейинки басып өткөн жолун айтып беребиз. Алгач каарманыбыздын кыскача өмүр баянына көңүлүңүздөрдү бурсак. Разаков Жеңиш Парпиевич 1967 жылы 19 мартта Кызылкыя шаарында төрөлгөн. Үй бүлөлүү 4 баланын атасы. 1990 жылы Маршал Устинов атындагы Ленинград аскер механик институтунда колдонмо механика жана автоматика факультетинин жогорку билимин алган. 1997 жылы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин республикалык окуу борборунда окуусун аяктаган. 2002 жылы юридикалык кесиби боюнча Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин дипломун алган. 2013 жылы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин академиясынын 1-факультетин сырттан окуу менен аяктаган. Мындан сырткары 2018 жылы Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Казы Дикамбаев атындагы дипломатиялык академиясынын эл аралык мамилелер багыты боюнча магистр академиялык даражасын алган. Иш тажрыйбасы. Эмгек жолун Кызылкыя шаарындагы Алай машина куруу заводунун жылуулук участкасынын бригадири болуп баштаган. Ал башчынын орун басары, машина куруу заводунун өндүрүш бөлүмүнүн башчысы болгон. 1996 жылы ички иштер органдарына кирген. 2000 жылы Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн опер кызматкери болуп дайындалып, кийинчерээк ал начальник кызматкерине орношкон. 2011 жылга чейин ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө бөлүмүндө 9-бөлүмдө жана Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары болуп иштеген. 2011 жылдан 2012 жылга чейин Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы. 2012 жылдан 2016 жылга чейин өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү. 2016 жылдын июнь айынан бери Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри. 2017 жылы Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысы. 2017 жылдан 2018 жылга чейин Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси. 2018 жылдан 2020 жылга чейин Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри. Ал эми 2020 жылдан тартап Финансы Кредит банктын директорлор кеңешинин төрагасы болуп иштөөдө. Үйдүн куту, төрдүн көркү болгон Жаннат эне 4 уул, 19 небере, уюнуш чөбүрөлүү, бактылуу эне десек болот. Тактап айтканда Жеңиш Разаковдун апасы. Сөз башынан болсун деп каарманыбыздын бала чагына жана кандай эне чоңойткон деген суроолорго жооп алуу үчүн маек курдук. Айтымында 4-чү баласы жаңы төрөлгөн соң жолдошунан ажырап, жаш кезинде жесир калып, 4 баласын өзү багып чоңойткон. 66 жылгы 1-чи уулум Эркин. Анан кийин 67 жылы Жеңишбек, 2-чи уулум. 71 жылы Толкунбек, эң маленькийбиз 73. Эме Алмазбек. Жаңы баатырлар турбайбы? Баатырлар, жигиттер, притом эмелер, манастай болгон жигиттер. Анан ушул жерде калып калдым, эми өзгөндөн келип, кыз түшкөн жерде оор деген. Ушул жерде калып 4 уулду төрөп, шу 74 жылы эмеде Алмаз төрөлгөн болсо, ноябрда. 75 жылы эме 8 май күнү аталар өтүп кетти. Бенделик болуп. Мен 27 жашымда калдым. Артта калган күндөрдү эстелик катары сакталган сүрөттөрдөн, болуп өткөн окуялардан улам эстейт эмеспизби? Жеңиш Парпиевичтин бала кезиндеги сүрөттөрүнө көз чаптырдык. Апасынын айтымында кичинесинен эле Жеңиш мырза зирек, элпек жана токтоо мүнөзгө ээ. Жеңиш мырза барбы? Кайсынысы? Жеңишбек мына. Бул мында окуат бул атасы тирек учурда. Булар 1 май күнү сүрөткө түшкөн 75 жылы. 8 майда уже атасы эме окун. 1 май. 1 майда, шундан кийин эле. Бир аптадан кийин өтүп кетти да. Бул праздник күнү ошо 3 баласын алып чыккан. Алмазбек эми кичине да. Ушунда акыркы сүрөт болуп. Акыркы сүрөт ошол. Мана Эркин, бул Жеңишбек, бул Толкунбек. Кичинеси эмчектеде кошулуп чыкпады да эми. 1 май 1975. 8 майда өтүп кетти. Ушундан кийин 1 жумадан кийин эле. 1 жумадан кийин. Анан бул жакта ким? Бул жакта мен бир тууган сиңдим.
Булар башкалар. Бул жакта эскилер мурда ушинтерден эме. Шундай кылып эле, эме. Бул жакта Бул жакта жеңиш июнда 77-жылы буларды эме бизге эме наводнение болгондо суу келген. Ошондо буларды арсланбап эмеге алып кеткен. Лагерге. Ошондо жардам кылып да. Бул эми достор, бул Данияр Алимов деген досу, азыр Америкада. Бул досу. Бул досу Рахимжан деген эме татар досу. Мунун апасы татар эди. Эмен Даниярдын дагы. Азыр ушулар неразлучный друзья, эми ошо Ленинградтан сүйлөшүп туруп, эмне кылат эми өздөрү. Эме болот да. Доска кандай? Кичинекесинде мындай достор бар беле? Достор ошол. Ушулар достор. Жакшы. Мана Жеңишбек дагы. Бул жакта. Бул жакта. Азыр күйөө баласына окшоп кетет экен. Эмеге? Алмазга? Окшоп кетет экен. Мында кичине чоңоюп калган окшойт. Бул дагы 78-жылы экен. Мана акайын сиңдим, бул мен. Мына Жеңишбек. Сиз супсулуу турбайсыз? Бул жак атасыбы? Жок, ол эмес. Атасынын укасы. Мана Жеңишбек дагы. Бул детсадда. Бала бакча барып. Бала бакчага барып, анан мана жерге прыш чыгып эме койгон эдик да, зеленка. Ол ачык калса кандай болот десек, ону манандай кылып түссүн деп сүрөтчү колун ошондой кылып койгон. Сүрөтчү атайлап колуну ошол жерге кой деп, ошондой кылып. Ал эме көрүнбөсүн деп, зеленка. Жеңиш Парпиевич мектепти жакшы окуп, тартиби мыкты делип окуусун алтын медал менен аяктаган. Андан соң өз күчү менен окууга тапшырып, Ленинградскийге окууга кетет. Бүтүп, өзү Ленинградка окууга өзү документ тапшырып, биттеги экзамен тапшырып, аркасынан бир адам басып барбады. Сен кайерге тапшырасың деп жардам бербедик, сүйлөбөдүк. Өзү биттеги экзамен тапшырып туруп эмеге өтүп кетти. Ленинградский эмеге. Өзү менен өзү эле. Балабыз Ленинградда окуйт деп калдык анан. Бул окуу жайды аяктагандан баштап Жеңиш мырзанын алгачкы жумуш күндөрү башталган. Тактап айтканда, машина куруу заводдо алгачкы эмгек жолун баштайт. Негизи мен жогорку окуу жайды 1990-жылы бүтүргөнмүн. Ошол жылы эле Кыргызстанга келип, ал мезгилде Баткен облусу жок эле, Ош облусуна караштуу Кызылкия шаарында Алай машина курулуш заводу бар. Ошол заводко келип, документтерди тапшырганмын, ошол жогорку окуу жайын бүтүрдүм деп. Анан 13-чү цех термоучасток деген жерге мастер болуп орноштум. Негизинен ал цех мындай инструмент чыгарчу цех эле. Ал жерде жумуш аябай көп эле. Ал мезгилде заводдо жалпы саны бир 3000ге жакын адам иштейт эле. Андан кийин ошол Алай машина курулуш заводунда эң чоң 17-чи цех деген цехке 1993-жылы начальнигин орун басары болуп дайындалдым. 1,5 жылдын тегерек иштеп, андан кийин ошо 17-чи цехтин жетекчиси болуп калдым. Башкача айтканда, ошол 23 жашымда бүтүрсөм, 27 жашымда мен чоң бир заводдун бир чоң бир цехинин жетекчиси болуп калдым. Ошол жерде 96-жылга чейин иштедим. Жеңиш Шаразаков мамлекеттин бюджетинен эмгек акысын алып, тактап айтканда, мамлекеттик кызматкер катары 1996-жылы Ички иштер министрлигинен ишин баштаган. Көп өтпөй Баткенге дайындалган. 96-жылы мен Ички иштер министрлигинен буйрук чыгып, мен ошол Бишкектеги Ички иштер министрлигинин орто мектебинин окуучусу болуп дайындалдым. Ошол мезгилден тартып мен Ички иштер министрлигинде иштеп калдым. Мен ойлойм, ошол 96-жылдан тартып мына акыркы 2020-жылга чейин мен мамлекеттик кызматта иштедим.
Ички иштер министрлигинин орто мектебин бүтүрүп 1 жыл ичинде кайра Ошко барганыбызда мени Баткенге дайындашты да. Баткен ички иштер бөлүмүнүн, Баткен районунун ички иштер бөлүмүнүн экономикалык кылмыштарга каршы бөлүмчөсүнүн опера өкүлү болуп дайындалган. Чындыгында ал кезде Разаковдун жетекчилиги 6 айлык мөөнөт менен Баткен областына иштеп келүүгө жиберген, бирок айтылган сөздүн баары ойдогудай болгон эмес. Бул тууралуу кесиптеши Сүйүн Төмөнкүчө билдирди. Жеңиш Разаковду 1997 жылдан бери тааныйм. Ал ошондо жаңы окууну бүтүп назначение менен Баткен областына келген эле. Келгенде любой эле коллективге келгенде оперлер бири-бирине сыйлап неме кылып, мен Абмовка да эмеде ошентип отуруп таанышып неме кылганыбызда айткан эле мен Оштон жөнөттү 3 ай, ашы барса 6 ай иштеп турасың. Анан деди эле, мен токтоп тургунка дедим. Куш келипсиң Баткенге, шашылбагын кеткенге деген сөз бар. 10 жылга кетип каласың десем, жок, мага ошондой кадрдан ошондой деген. Ошентип жөнөттү деп неме кылды. Майылда анан иштеп калдык анды. Ишти жакшы, жаңы кадр БЕП линиясы боюнча иштеди. Борьба с экономическим преступлением дейт. Жакшы өзүнүн ишин жакшы тың аткарып жүрдү. Ошентип менде 15 жыл калып кетти да. 3 айга келген адам 15 жылга калып кетти. Тагдырбы же маңдайга жазган оор турмуштун көрүнүшү дейбизби? Айтор Разаков жаңы Баткенге барган кезде ал жакта абал оор болуп, кыйын кырдаалга туш болгон. Себеби сырткы күчтөрдүн чек арадан өтүп келиши, коңшу өлкөлөрдүн кысымы, Айтор ар кандай окуялар күч алып турган. Мен барганда ошо Баткенде бүт неменин бардыгы ошо мен баргандан кийин башталды да. Мына мен 97-жылы барсам, 99-жылы боевиктер келди баягы. Чет элдик мындай мыйзамсыз бандформированиялар келишти. Ошонун биринчи ок атышуусунда мен өзүм катышкам. Мен ошондо ал мезгилде Баткен районунда ички иштер бөлүмү бар эле жана ички аскер кызматынын бир ротасы эле бар эле. Башка куралдуу күчтөр жок эле да. Биз ошол эки немеден биз барып, ошол биринчи атышууда, баягы эми эсиңиздерде болсо, Шамкеевди неме барымтага алып кеткенде ошондо биз бар элек ошол жерде. Бул окуя тууралуу кесиптеши Сүйүн мырза Жеңиш Парпиевич менен чогуу болгонун айтып, төмөнкүлөргө токтолду. Ошол Тажикстандан өтүп келип, bizden Sarıtalı деген жерде Japonlar иштеп аткан эле. Ошол жерге келип генерал Шамкеевди алып кеткен. Анан Japonлорду алып кеткенде ошол жерде булар салгылашкан да. Атышкан боевиктер менен. Деген. Ondan keyin daha iki жерде Оғазда урушта бирге болдук. Ошол боевиктер менен болгон урушта да энди ал кишилер айтуу оңой, бирок иш жүзүнө аткаруу өтө татаал болот эмеспи? Муну ошентип Баткенге кызмат өтөө үчүн 6 айга келген Жеңиш мырзанын иши андан арыда уланып, ишти мыкты көрсөткөндүгү үчүн жумушта даражасы көтөрүлүп, Баткендин губернаторлугуна чейин жеткен. Өз сөзүндө каарманыбыз мен кызматта жогору көтөрүлүшкө эч качан шашылган жокмун. Баардык тепкичтерди басып өткөн соң ушул даражага жеттим дейт. Мен да ушул бүт ступенькаларды басканга аракет кылдым. Жөнөкөй оперокүлдөн ага оперокүл болдум. Андан райондук ички иштер бөлүмүнө орун басар болдум. Андан кийин Баткен облустук ички иштер башкармалыгындагы бөлүм башчы болдум. 2 бөлүм башчы болдум. Андан кийин областтын орун басары болуп, анан начальник болдум да. Анан баарыбызга белгилүү 2010-жылы окуялар бул Кыргыздын тарыхында бар нерсе. Мен ал мезгилде Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын кылмыш изилдөө бөлүмүнүн башчысы элем. Анан ошондо мага сунуш болгон Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысыга да сизди көрсөтөлүк депчи. Мен ошондо мен баш тарттым, айттым жок, мен баштап
заң болушум керек, анан кийин болушум керек деп кийин ошол мен айткандай болдум да, мен орун басар болдум. Бир жылдан кийин ошо башкармалыктын жетекчиси болуп дайындалдым. Убакыттын өтүшү менен Жеңиш Парпиевич Баткен областына губернатор болуп дайындалган. Салижан Хамбараевдин айтымында Разаков жаңы губернатор болуп келгенде чочулагам дейт. Бул киши милиция кызматкерлигинен келди, ишти алып кете алабы деген күмөнөйдө болгон. Бирок өтө стратег экенин кийин билип мага жакты. Ушундан улам Баткендеги ар бир көйгөйгө биргеликте долбоор жаза баштадык дейт. Endi Batken областында 3 көйгөйлүү маселе бар. Bu жол, чегара, суу маселеси. Андан ташкары акыркы жылдарда миграция маселеси абдан күч алды. Жакырчылык бир жакта болду. Ошондуктан бул дүйнөлүк бардык келишпоштуктарды карасаңыз шу 3 маселеден чыгат. Бир эле Баткен эмес. Катта мамлекеттердагы yo жол, yo суу маселеси, же шу жол маселеси боюнча уруш чыгат. Жанжал чыгарып келишмөшү. Ошондой маселе бизде бар. Эми мамлекеттик деңгээлде карабастан шу айылда кошунусу менен ham шу маселе бар. Же суу талашат, же жол талашат, же суу талашат. Шу кичкене иш. Эми кошуну менен ham шундай маселе барып энди областтык деңгээлде барды да, бу маселе бөлүп келген областтар шунча жылдан бери. Энди эгемен мамлекет болгондон кийин мындан көпчүлүк элде аралашып кетти. Мамлекеттик деңгээлде аралашып чыкты да. Ошондо birinci bu kişi kelgende Sox anklafının tegeregesinde abdan köygöylü mesele bolgan. Bu dağın 60-70 yıldan beri kelip atkan mesele bolgan. Obyektivli, subyektivli sebepler menen bu mesele çeçilip ayıkılgan. No, oşa mezgilde bu kişi bir neysesi şu programmanı Kırgız Respublikasının prezidentine, hükümetine jetkiruşka jetti. Onda köygöylер bolup kalkın, onda emes. Bal kişi barıp, tüp tamırdan barıp jetkirdi de bu masaleni çeçbasak bu tügevaydı. Bu masaleni çeçbasak elden arası da tinçişimiz mümkün bir gün, bir ay, 2 ay elde söyleşip bu ne masala çeçbaydıgandan keyin Kırgız Respublikasının hükümeti özlerine belgili 2013 yıldan 28 yanvarda 19B degan to'xtam qabul oldi. Buna bardık Respublikanın ministerlik vedomstolari qo'shildi. Al yerda nima masala chechildi? Birinchi ko'z qarandisiz elektr energiya. Eng ko'ygöylü masala bo'lgan. Bu liniyani tartishdi, elga ko'z qarandisiz biz elektr energiyani yetkazib berdik. Ikkinchi masala bu toza suv. Bu dağım ko'z qarandisiz toza suv. Bu yerda Özbek Respublikası Sox bilen toza suvda masalasi janjal, so'g'at suv masalasi janjal bo'lganda, o'shanda ikki masalani dag'i chechdik. Suv masalasindagi toza suv masalasini abdan katta summaga proyekt bilan toza suv yetkazdik. Andan tashqari o'rga FAP. Andan tashqari keyin chegara masalasi bo'yicha dag'i o'rga katta imorat salindi. Chegara posti bo'ldi. O'sha bilan kakras Sox bilan o'tadigan bir ko'ygöylü masalamiz bor edi. Bir 280 metr yeri bor. O'sha yerga bizda bunday aytganda chegarachilar borib, aldagi masala chechdi. Razzakovдун айтымында жаңы губернатор болуп келгендеги биринчи эле максаты көз карандысыз жол менен камсыз кылуу болгон. Себеби Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чегара маселеси такталбагандыктан дайыма келишпестиктер болуп, бири-бирине кол салуу күч ала баштаган. Özbek Respublikasынын Sox анклавын тегерегинде биздин айылдар аябай мындай оор алды эле. Өзгөчө Тажик Республикасы менен болгон чегарада Аксай деген айылыбыз бар. Алдагы абдан оор абал эле. Ага Аксайга барыш үчүн албетте Тажикстанга түшүп, Тажик аймагы менен барчу да биздин элдер. Соқтун тегерегинде ошол Аксайга окшогон айыл бул Бөжөй айылы, Чарбак, Согмент деген айылдардагы бизде бардыгы ошо айылга барыш үчүн Соx анклавына түшүп туруп гана барчу да. Башка жол жок эле. Башка тоо таш жүрө турган жол жок. Машина жүрбөйт эле. Бир гана ошол жол менен алып жүрчү. Мен губернатор болуп турганда көпчүлүгү бул маселеге мындай көңүл бурбайт эле да. Мындай себеби тиги
тиги тарап менен сүйлөшүш керек, бир неме келиш керек деген эле ойдо болчу да. Эми тиги тарап деп коеюн, эми биздин коңшу өлкөлөрдүчү алар эми ошол кырдаалдар менен пайдаланып эле да, мындай жөнөкөй тил менен айткандачы. Башкача айтканда бир мындай кандай бир чыгып чыгып кетсе, Аксайга жол жабылат эле. Бөжөйдөн эч ким чыгарбай коет эле, ошондой сыяктуу болот эле. Мен ушул губернатор болуп келгенде биринчи эле оюм, биринчи эле мындай алдыга койгон максатым ошол айылдарды мындай жөнөкөй турмушка керектүү мындай мүмкүнчүлүктөр менен камсыз кылабыз деген ой болду да. Мен ал биринчиси бул Аксай айылына Көкташ Аксай жолуну мына тоо таштарды жардырып өтчү бир проект жаздырдык. Бөжөй айылына барчу Бел Сөгөт Бөжөй деген жолдун проектин чыздырып келип, ушул жерде өкмөттөн бекитип, башкача айтканда ошол биздин долбоорлорду биз аябай катуу туруп аларды ишке ашырып, буюрса бүгүнкү күндө ошол тегеректерде мына ошол проект менен иш алып барачы. Биздин элдер көз каналсыз жолдор менен камсыз болушту. Чек ара коңшу өлкөлөр менен болгон маселени келишпестикти кантип чечиш керек деген суроо жалпы Баткен элинин, анын ичинде губернатордун негизги жооп издеген суроолорунун бири болгон. Разаков губернатор болуп турган кезде тажик-кыргыз ортосундагы кагылышуулар болуп, кыргыздар өтө турган жолду коңшу өлкөнүн эли жаап койгондо кыргыздар өтө албай калып, чоң кыйынчылыкка учураган кезде Жеңиш мырза өз демилгесин көтөрүп, өкмөткө кайрылып, Баткен элине көз карандысыз жол куруп берген. Бүгүнкү күндө бул жол Жеңиш Разаков атындагы жол деп аталат. Биздин чыгармачылык топ аталган жолду жеринен барып таанышып, ал жактагы жергиликтүү тургундарды кепке тарттык. Эми негизи мына Жеңиш Парпиевич ушул демеге губернатор болуп келгенден кийин негизи ушу границаларда чек аралардын маселесин чечүү кандай чечиш керек? Коңшу мамлекеттер менен тынчтыкта бири-бирибиз менен ушу талаш тартышпайлыдагы ар кимибиз өз жолубузга ээ боло тургандай бир немени таап чыкпасак болбойт деген өзүнүн программасын иштеп чыгып туруп ушул жолду кургандыгы бул чындык. Жеңиш Парпиевич мына 2016 жылдын май айында бул неме болгондуга байланыштуу жолду куруп өткөндүгүндө негизинде айылдык кеңештин сессиясында депутаттар ушу эл шайлаган депутаттар маселени туура чечип, ушул жол сессиянын токтому менен жолду Жеңиш Парпиевичтин немесиге ысымга койсок кандай болот деген маселени эл менен чогулуп туруп, маселени чечип Жеңиш Парпиевичтин ысымын берген бул жолго. Башталышы менен аягына карай. Башталышы бул жерден бияктан Рават, мына центральный трасса Раваттан келет дагы, бул жака Аксай айылга барып туруп, биздин ушу центральный Бишкек Лейлекти бириктирген жолго кошулат. Жакшы. Анан айтсаңыз, ушул жолду жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Кандайдыр бир тажиктер менен келишпестик болуп кеткенде, баягы кыргыздар кыйналбаш үчүн, аларга көз каранды болбош үчүн анан бул жол салынып калган депчи. Бүгүнкү күндө бул жол менен деле жүрүшөбү же ошол тополоң маалында гана ушул жол менен жүрүшөбү? Бул жолдо мындай болуп атат да. Азыр бул жол мына долбоор эмес, жол бүттү. Бүткөн эсебинде турат. Бирок төлкө муну асфальт кылыш керек. Толук бүтөлөк. Каражат боло турган болсо асфальттап туруп элге пайдаланууга берсе, эл баары эле ушу менен каттаганга даяр азыр бүгүнкү күндө. Бирок ошол жанагы көйгөйдөн кийин кандайдыр бир деңгээлде эл үчүн бул дагы бир жеңилдик болду. Абдан жеңилдик болду. Айрыкча Лейлек районунун элиге, Рават айылынын элиге, бул жерде Самаркандек айылынын элиге мына жол кадимкидей эле үзгүлтүксүз эл каттап ушул жол менен каттап турду ошол немелерде. Аксай Рыват жолу салынып жаткан кезде күбө катары жүргөн жана ошол учурдагы окуяны так билген айыл тургуну төмөнкүлөргө токтолуп өттү. Айтымында жолдун салынышы, тоолорду жардырып өтүү оңойго турган эмес. 2014 жылы ушул жолдо Ош Рыват Аксай Рыват жолунда көйгөйлүү маселе көп элдин маселеси чечилген. Себеби бизде Жакобовто жол тосуп калгандан кийин Жеңиш Парпиев ушул жолду өзүнүн демилгеси менен көтөрүп губернатор болуп иштеп турганда жолду салганда номер 3-блокпосту тажиктер автомат пулеметтер менен тосуп кыргыздардын техникасын киргизбей Аксайдын жолун бөгөт коюп алган. Салдыртпай жолго техника чыгартпай автомат пулеметтерин коюп
бетелен коюп жол тостолгон. Аксайдын өйдө жана бул жака чыкат таран. Ошондо Жеңиш Парпиев бул жактан бир экскаватор бир булдозерди алып келип, могу жагынан Францияда сталбарын алып өткөн жолдорду жөө басып батыр, бияктан күч менен неме салып өткөндөн кийин тартат чегинип кайткан. Ошондон кийин дагы тажиктер менен кыргыздардын Аксайдын ортосунда уруш болгондо, могу жакта биздин Рават айылынын элдери топтонуп, наркотиктен лейлектер өтүп, мындан бүт Аксайга элге жардамга барганга тажиктер ошондон бери чегинип баш көтөрбөй калган. Лейлек, Ош, Бишкек жолдору азыр ушул жолдор каттап турат. Тажиктер жактын тоскоо менен уже духта жетпей калды негизгисинен. Азыр эң негизги элдин эки мамлекеттик бириктирген жол жакшы болуп калды. Эми бул келечекте дагы асфальт болуп калса, бул мындан аркы Афганистан, Пакистанга кете турган жол негизделип калды, негизгисинен түптөлүп. Бишкек, Ош, Баткен, Лейлек бул дагы Туркияга чейин кете турган жол болуп калды. Бул жол тууралуу экономист Алижан Мырза картанын негизинде көрсөтүп түшүндүрүп берди. Чындыгында жолдун салынышы Баткен элинин чоң жетишкендиги экенин баса белгиледи. Бул да болсо Жеңиш Разаковдун элине кылган эмгектеринин бири. Экинчиси бул мана көрүпсүзлөр Көкташ Аксай. Силер Аксайга барып, Көктөн барып кече барлар, мана Исфанага өтөдөгөн жол мана. Биз кайсы жерге бардык ошондо? Кече силер марке барлар, Көкташ мана. Мана Көкташка барлар, кийин Аксайга барып туруп, о перекрестке барасыңар, кийин Раватка өтүп кетет у. Раватка өтүп Аксайда мана Аксайга келет, биядан кийин Раватка кетилер, биягы уже тандык бас. Мурдагы 99-жылы болуп аткан боевиктер болгон жерлер бар. Ошонго көз карандысыз бүгүнкү күндө жолду алып барып атат. Бир гана жол салуу менен маселе чечилип калган жок. Эки жолду бириктирүү үчүн ортодогу көпүрө салуу маселеси келип чыккан. Жеңиш Парпиевич кыргыз өкмөтүнө түшүндүрүү иштерин жеткирип жатып, төмөндөгү көпүрөнү салууга аргасыз болгон. Эгерде бул көпүрө салынбаса, кайрадан эле тажиктердин жолунан өтүүгө аргасыз болушкан. Бул көпүрөдөн өтө чоң неме менен курулду энди. Жаңжал менен курулду да, тажиктер келип баягы пут тосуп салдырбай анан күч учуруктар туруп неме менен салынды. Бул энди баягы чоң эмгек талап менен анан жүксүнүн кайтпас немеси менен курду да. Бул ошондо бул көпүрө эки жолду бириктирет. Эки жолду бириктирет да, мына барып биягы биздин жол энди. Мына жерде башталып. Мындан биягы тажиктер. Ондан биягы тажиктерге, о ылдыйдан карайт да, нарго тумшук турбайбы? Ошондон карайт. Мындайга ашып кетет, Раватка кетет. Анан Актатыр айлык өкмөтү, Самарканддагы айлык өкмөтү. Анан Лейлек районуна да ашып кетет мына жол менен барыптыр. Ушул жол менен. Ушул жол менен. Бул жолдун салынганы өтө жакшы болду да бизге, кыргыздарга. Азыр күчү структуралардан бемалал келип, көз каранды эмес. Аксай Рыбат жолун жана көпүрөнүн салынышы тууралуу ошол кездеги айыл өкмөтү Мырзахмат Абдуллаевич төмөнкүлөргө токтолду. Жеңиш Парпиевич жаш кезде почти 20 жыл иштеди Баткен облустунда, айрыкча Баткен районунун чөлкөмүндө. Ошол мезгилде ошол башынан өткөзүп бул жакта баары анклавда калганбыз. Бул жака Көкташка, Аксайга өтүш жол кыйын болгон. Мына Кожала Октябрь деп коет. Ошол жерден өскен тажиктер аркандай кыргыздарды тоскоолдук кылып, ГАИС бар, немеси пограндары бар. Анан элдерден көбүрөөк кыйноодон болгондуктан ушул жолду негизи Жеңиш Парпиевичтин баягы өзүнүн салымы көп да бул жерде. Баягы ой ошол маалда баштан өткөзгөндүктөнбү, канчалык кыскасы канчалык немеле азыр же көрүктө баягы көпүрө мисалы 275 метр мисалы азыр паренда деп тургандыктан тажиктер энди кыскасы айрыкча жакын карада 4-5 жылдын ичинде ошол жерди ээлеп алды. Мурда ол жерге тажиктер турбай там эле. Азыр энди тажиктер биздики деп өзүнүкү кылып алгандыктан ушу жолду рахмат ушул жигитке. Ошол губернатор болуп турганда баштады. Мына вице-премьер болуп турганда мына Аксай Рават жолуну ушул жактан анклавда калбасын деп мына Лейлекке да жакшы болду, Лейлек районуна жакшы болду. Баткен району мына Самарканддек, Паскарык, Жаңыбак, Актатыр, Орто Ош керек болсо Рават ушул Лейлек району канча миңдеген адамдар өткөндө тополоңду бар биз билебиз да. Шунчалык тажиктер менен тарс болуп турганда жолдон өткөзбөй койгондо зарыл иштери көп экен да. Ар кимди аркандай бирөө ооруп калат, бирөө ошондо мына шу жолду ачпагандыгы биз үчүн
Ana ошол Баткен областынын şu çölkömdögi elleri üçün öte жақсы жумуш болду. Жогоруда айткан жолду чечүү менен Баткен элинде жол маселеси толук чечилип калган жок. Бөжөй айылы өзбектердин чек арасы аркылуу өткөндүктөн алар менен да болгон келишпестикте дайыма өзбектер жолду жаап койгондо Бөжөй айылынын тургундары Кыргызстан менен болгон байланышын үзүлүп калчу. Мындай учурдагы кыйынчылыкка чыдабаган эл ошол кездеги губернатор Разаковго кайрылышып, кайрадан экинчи жаңы жолду салууга бел байлашкан. Бул тууралуу Бөжөй айылынын тургуну айтып өттү. 2011-жылы январ айында бизде Өзбекстан Сох району бар. Сох району менен Ушар айылынын экөөнүн ортосунда чыр чыккан. Чыр чыгып, биздин Бөжөй айылдагы Баткен районунун Сох районунун анклавы болуп калганда, жол жабылып, элдер өтө баягы кыйынчылык бола баштаган. Тышкы Кыргызстан менен байланыш толук үзүлүп бүткөн эди. Ошондо биз айылдык кеңештин депутаты экөөбүз Жеңишбек Парпиевичке келгенбиз дагы ушундай болуп калды. Акыбалыбыз чатак, эл баягы ачка калып атат. Оору сыркоолор көбөйүп кеткен. Айтсак, анан бул киши айтты, кандай кылып жолду кылсак болот деди. Биз айттык, ушул жолго сиз жардам берип, мына техника жагынан жардам берсеңиз, калганын элдик ашар жол менен болсо дагы хотя бир 5-10 километрди кылып алсак болот десек, анан бул киши тез аранын ичинде мына райондун жетекчилерин чогултуп, кандай кылып сак болот деп өзүнүн конторунда сүйлөштүк дагы. Анан кийин бул Баткенден бир трактор, анан 2 баягындай хова машинасын жөнөттү. Шуну менен дагы ушу кичине болсо дагы баягы жолуңарды ашар жол менен кылып турула калганын өкмөт менен дагы сүйлөп Бөжөй айылына. Бел Сөгөт Бөжөй айылы. Жалпы узундугу 14 километр. 14 километр. Анан ошентип январ айынан башталды. Жолдор башталды. Баягы бул кишинин эмгеги бул жол үчүн өтө зор болгон. Бул киши тикеден тике турганда бул жолго. Бир аптада 2 жол барып турган, ошо жолдун бүтүшүнү өзү көзөмөлдөп, кандай болуп атат. Анан ушу 15-20 күндөн кийин мына Жалал Абад облусунун Каракөл шаарында Imperial Group деген бир фирманы алып келип, биздин жолду анан мамлекет тарабынан иштетишке жардам берген. Бөжөй айылына жаңы жол салынганга чейин элдин абалы өтө оор болгон. Себеби өзбек эли жолду жаап салганда боюнда бар аялдарды больницага жеткирүү үчүн Жеңиш Парпиевич вертолетторду чакыртып жеткирүүгө аркасыз болгон. Элге тамак ашты жеткирүү дагы чоң көйгөйдү жараткан. Бүгүнкү күндө айылдын эли бул жолду Жеңиш Разаков атындагы жол деп аташат экен. Жолдун салынышы тууралуу өкмөттүн кичинекей айыл үчүн кылган чоң аракетин Салижан мырза төмөнкүчө баяндады. Экинчиси мен силерге айткан мана Бел Бөжөй Сөгөт, мана Чешме, мана Чешме, Эшме дейди, мана Эшме дейди. Мана бу Кадамжайдан келгандан кийин биз көпүнчө Өзбекстанга кирип кетет эдик, мана Сох менен кетедик жол. Азыркы күндө мана ошо Бөжөй көрдүңүзбү? Бөжөй мана Республика Өзбекстандан келип Баткенге келиш керек да. Мана бул жол бекилгенде биз ошо карындашыбызды вертолет менен Баткенге алып келгенбиз да. Вертолет. Бу жол жок эди. Ошондой мындай өрчүндүү маселелер көп болгондуктан мамлекет дагы бу жерде көп эл болбосо дагы биз бир мамлекетибизде элге кылып аткан нерсесин туура жеткиришибиз керек. Мисал үчүн мана бир Бөжөйдө болгон болсо, мен кожолук болотгон болсо, бир жараныбыз үчүн дагы мамлекетибиз мындай жооп берип атат. Ошондуктан шу жолго мана жаңы жолду мана салып берди. Азыр транспорт каттамы туруп атат. Жакын 400 миллион сом. 400 миллион сом şu bir kichkina ailemiz uchun jumshaldi da. Ko'pincha elimizda orasida mamlakat emni qildi qo'ydi degan so'zlar bo'ladi. Unda emas. Mana men sizga aytayim shu yo'lni, Böjoy yo'lini. Böjoy yo'li mana 12,5 kilometr 326 milyon. 85 milyon bo'ldi da transportni qatdan berdi. Bir şu
elimizdagi hozir Bo'joy eli mamlakatdan abdan rozi. O'shanda biz bordiqdan bizga shunchalik Qirg'izistondan boshqa yerlarida dag'i ko'ygo'y bo'layotganda shu biz uchun mana 326 million so'm 800 xo'jalik uchun mana ajratib hozir ko'z qarandisiz jasab edi. Razaqовтун Баткен eli үчүн кылган эмгектеринин дагы бири бул контрабандалык жолу менен өтүп жаткан күйүүчү майга көзөмөл жүргүзүү. Элдин экономикасын көтөрүү максатында атайын Баткен Лейликке пост койдурган. Ушундан улам ал жергиликтүү бюджетке көп пайда табышканын баса белгиледи. Biz mına jönököy ошол мезгилде билесиздер, мына күйүүчү майлар ташып аябай мындай өзүнчө сөз болуп неме болгондо, biz ошол кырдаалды аябай иликтеп чыгып, бул жерде ошол кырдаалды biz мамлекеттин пайдасына оодарганга biz бир жолун таптык да. Бизде мыйзамдарда баары жазылган экен. Баягы ошол күйүүчү майлар ташыганда мисалы үчүн Бишкектен бе Оштон жүктөп алып кеткенде, ошол абарып, ошол Лейлекпи Баткенге абарып төкчү АЗСтин мындай реквизиттери толук болуш керек да. Бул деген ошол барып төккөндө жергиликтүү салыкчы чыгып, ошол төгүлгөн боюнча ак жазылат. Ошол күйүүчү май ошол АЗСке төгүлдү деп туруп ак жазылат. Актын негизинде ар бир литрден ошол күйүүчү майдын литринен жергиликтүү баягы сатуудан салык алынат да. Бул абдан чоң. Мисалы үчүн 1 литрден 1 сом 30 теңге жакын сатууланат. Биз ошону карап туруп, кырдаалды иликтесек, жөн эле бул жактан документ жаздырып туруп барып тияка төгөткен, же болбосо машина менен өткөрө берет экен. Анан кете берет экен. Анан кийин документ жок коет экен, жергиликтүү бюджет эч кандай немен албайт экен. Биз эми Баткен кетип аткан жол бир, бирок баргандан кийин көбөйүп кетет да, Баткен Лейликке баргандачы. Ошол Кадамжайда неме деген жерине, Көктала деген жерине мен пост койдурдум. Салыкчылардан турган пост. Алар кетип аткан ошол күйүүчү май менен кетип аткан машиналардын документтерин толук ксерокопия кылып базага түшүрөт. Анан кайтып атканда баягы куюлган жөнүндө актты көрсөтсө, ошондо баягы бүттү деген сөз да. Бүттү деген сөз болот. Анан мыйзамды учуп кетет да, ошондочу. Башкача айтканда баягы сатуудан салыкты алганга мен мындай схема түздүм да, мындай. Бул абдан жакшы эффект берди, Биз ошол 1 жылдын эсебинен эле 400 миллиондон ашык акча кошумча жергиликтүү айыл өкмөттөрдүн немесине түштү. Мана мисал үчүн айтайын, Жаңы Жер айыл өкмөтү ошол ыкманы киргизе электе 1 жылда 7-8 миллион сом бюджет болгон экен. Эми бюджет дегени бул баягы салыкчылар жыйган акчанын көлөмү. 1 жылдын ичинде ошол айыл өкмөттүн бюджети 70-80 миллионго чыкты. Алар өздөрүнүн балдар бакчасына, өздөрүнүн баягы мини-поляларына, өздөрүнүн мектептерине аябай өнүгүп кетти. Ал эми Салижан мырза Разақовтун экономиканы көтөргөндөгү иш аракеттерин төмөнкүчө эске салып өттү. Экономикада 4-5 сөз бар. Бул ички дум продукция кандай болду дейт, экспорт, импорт кандай болот дейт, андан кийин бул салык. Бардык маселе канча сүйлөсөңүз, канча жакшы сүйлөсөңүз, акыры салык менен багланат. Мана бул киши келгенде 676 миллион сом биз салык топтоганбыз. Баткен областы түзүлгөндө биз 76 миллион менен башлаганбыз. Шундай кичкене болгондо 76 миллион башлаганбыз, таможня пошлина, таможня 14 миллион сом менен болгондо 99-жылы. Энди азыр бул киши келгенде жакын 1 миллиард 233 миллион сомго көтөрүлдү. Bunu 2'ye bölüyoruz. Yakın 600 milyon sum kötürüldü degen sözde. Bundan 3 milyon somu kontrabanda yoluyla benzin aşalıt edi. Bu şu Batken'e körselerin Batken'e post koyuldu. Andan keyin Leylek'te post koyuldu.
bu slif deydi, ошо куюлгандан кийин налог төлөт да. Ошондуктан бул киши как органда иштарга байланыштуу, андан кийин ушу жакшы ушу маселелерди билгандан ташкары өкмөттүк деңгээлде бул маселени коюп, өкмөт деңгээлде колдоп, ошондуктан биз посттарды коюп, ар бир машинаны регистрация эртең менен кеч. Налог bu yerде турат, таможня турат, бардыгы отуруп куюлганда, ошондо бир жылда эле 303 миллион сомдук салык төгүлдү. Калган 300 миллион сомдук калган бизде комбинаттар иштеп кетти. Мындан сырткары Көкташ Бөжөй айылына Жеңиш Разаковдун демилгеси менен мектеп, бала бакча, электр энергиясы сыяктуу көйгөйлүү маселелер чечилген. Бул албетте элдин жашоо шартын жакшыртууга болгон алдыңкы кадамдардын бири эле. Ашар жол менен курулган эски мектебибиз бар эди. Ол МЧС тарабынан баягы аварийный деп акт түзүлүп окутушка мүмкүн эмес деген заключение чыккан. Анан биз келген, мен өзүм келип Жеңиш Парпиевич мектебибиз мындай болуп атат десем, мен барам деди, барып көрөм деди. Өзү барды, көrdү. Баягы эски сынч менен бүткөн, бизден баткенде сынч менен калат. Көп имараттар сынч менен болот. Баягы сел баскандагы сынчтар чирип өтө коркунучтуу абалда болгон. Анан тез аранын ичинде мектепти курбасак болбойт экен деп мектебибизди дагы куруп берди. Көп жардам берди. Өзү барды, өзү ошол баягы проектчилер менен кошула барды. Кайсы жылдары? Бул 95-жылдары. Жок, 2015-жылдары. Анан биздин мектеп менен башталган мектептер азыркы күнгө чейин бүтө элек. А биздин мектеп 1-сентябрга даяр болду да. Мурда бизде телефондор тартпайт эди. Мен бул киши менен көп келип жолугуп турчу эдим. Бизге ушундай телефонубуз тартпайт. Эктөөнүн ортосунда телевизорубуз тартпайт. Өзбекстандан тартчу эди ошол убакта. Бул маселелерди чечип берди. Жеңиш Парпиевич Баткенде губернатор болуп турган кезинде көмүрдүн баасы көтөрүлүп, жергиликтүү тургундар буга нааразы болуп чыгышкан. Ар бир ишке кылдат мамиле кылган губернатор көмүрдүн казыла турган жерине чейин кирип чыгып, шахтерлордун ишинин оордугу менен таанышып чыккан соң элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, маселени чечкен. Ал жерге кирген мен дагы, Жеңиш Парпиевич дагы биз шахтерлорду канчалык умурга кыйын, элибизге кайсы 1000 метр жерден көмүр чыгарганын көрдүк. Алыны эмгегini көрдүк. Андан кийин энди көп жерлерде көмүр открытие дейт, открытие. Бул закрытие алат да. Кийин бизге көп администрацияда коллегалар көмүрдү баасын арзандатуу деген сөздөр бизде барды. Биз ошого кирип мындай тескеринче бул кандай кыйынчылык менен көмүрдү чыгарганы элге жеткиздик. У жерге бир өзлөрүң эм түшүп көргүлөр. 1 тонна көмүр алыш үчүн бир жаран бардык өзүнүн үй бүлөсүндөгү дашап ошого жарыпсыз көмүр чыгарып аткандан кийин бул көмүрдүн баасы аз гана кымбат болсо ошондо ондан кийин элге түшүндүрдүк, телевидениеде көрсөттүк. Элибиз дагы сүлүктөнүн көмүрүнүн баасы жукарышы боюнча сөздү бир аз токтотушту. Открытый карьерлерге арзан кылып жашады. Жеңиш Разаков эл үчүн гана эмгектенбестен үй бүлөсүндө кандай ата деген суроо туулат. Жооп алуу үчүн үй бүлөсүндөгү кепке тарттык. Жубайынын айтымында баш кошуп, чогуу түтүн булаткандарына 27 жыл өткөн. 4 баланы багып өстүрүшүп, бир неберелүү болушкан. Атабыз жумушта көп болгондуктан дайыма майрамдарды тозуу биз үчүн жок болчу дейт. Чоң балам, кызым, анан берки балдар жаңы жылга күтөт эмеспи? Жаңы жылды күтүп эметкенде өзүнүн жумуштары байланыштуу өзү да айтып өттү, что үйдө жаңы жыл тосуу дегенди, чогуу тосуу дегенди билет элек. Ал эми уулу майрамды тосчубуз, бирок кечигип дейт. Мындан сырткары кичинекей кезинде атамды көрүп милиционер болууну каалачумун. Кийин атамдын кеңешинен улам ал кесиптен баш тарттым дейт. Себеби үй бүлөгө көбүрөөк көңүл буруу зарыл экендигин баса белгилеген. Ошо жаңы жылдардан болбойт деп айтышып атты. Жаңы жыл болот эле саат 1-де. Уже эсимде бар. Келип болсо да ошо да апам экөө шампанский ичип неме кылып торт кесип ошол мезгилде неме кылат элек. Милиция болдуңуз анан кийин? Жок, милиционер болбой калдым, атамдын сөзүн угуп. Эмнеге?
ошо 11 класста уже ОРТ экзамен тапшырып, неме кылып балдар чыккандан кийин уже атамдан бир неме кеңешип туруп андан кийин барайын дедим. Өзү дагы кийин айтып калды. Кой балам, не кыласың? Милиционер мына мен болдум. Сен андан көрө өз кесибиң менен специалист бол деп айтканынан кийин горный инженер политехнический институтка тапшыргам. Горный инженер спец болду. Келини Акмарал кайната мага өз атамдай дайыма ар бирибиздин маселебизди чечип турат дейт. Мындан сырткары кайнатасынын спортко көп көңүл бөлөрүн айтып өттү. Атам аябай спорт менен жакшы машыгат. Эртең менен турсам, атам жок үйдө. Каякта десе, пробежкага чыгат. Ар дайым өзүнүн ден соолугуна аябай жакшы карайт. Ошондуктан алда жакшы жагы деп ойлойм. Же беговой дорожкада көрүп калам. Жеңиш мырзанын спорт тармагында дагы элине кылган алгачкы эмгектерин айылдашы эске салган. Өз сөзүндө Жеңиш Парпиевич жаңы институтту бүтүп келип, айылдагы жаштардын спортко үндөгөн. Жеңиштин бир жери жакшы, ушу жаш кезинен кичинекейин эле жаңы институт бүтүп келген экен. Ошондо менден спорт залды сурап, ушул Кара Коздун жаштарыны спорт менен машыктырайын, мага спорт залды берип туруң деп сураганда, анан биз экөөбүз уште таанышканбыз. Анан кийин эми мен директордон сурашым керек эле. Мен өзүм физкультурист бүткөм да. Бирок сурабастан туруп анан Жеңишке уруксат бергем да. Бул иштейт эле. Иштен чыгып алып келип анан балдарды чогултуп Каракөздө жаштарды түзүүдө менен машыктырат эле. Ошол убакта мен физрук болуп иштейт элем. Азыр ошол мектепте мен директор болуп иштейм. Мына ошондон кийин мына Мурат деген ушул Жеңиштин тренировка кылган балдары биздин мектепке ачкан борьба боюнча биздин мектептен Кыргызстан чемпиону чыкты. Ошону ушулардын инициатива, ушулардын үйрөткөн балдарды. Жеңиш Разаковдун стратегиялык маселелерден сырткары мамлекеттин колдоосу өзүнүн демилгеси менен коңшулаш элдер менен болгон ынтымак үчүн спорт тармагында уюштурган оюндары, маданий иш-чаралары көп болгон. Администрация өкүлдөрү барып Тажикстанда спорт, футбол, волейбол биз ойнодук ошолар биlan. Алар келип бизди ойноду. Сагдия областынын администрациясы келип иштеди. Андан ташкары Сагдия областынын администрациясынын Иссыккөлгө форум уюштурду. Форум бар. Бу жерде эки республиканын бардык өкүлдөрү ушу Иссыккөлдө дагы форум өткөзүп, мындан ары биздикилерде алар Ходжент, Душанбе ошондой барып, кошуна мамлекеттин бийлик органдары менен, эл, жаштар менен жаштар массалык маалымат каражаттары менен биздин Сагдия областындагы кээ бир передачалары биздин Баткен телевидениеде берилди. Тажиктардын, Тажик республикасынын элинин атынан алардын жашы, турмушу бизде берилди. Биздин элибиздин ой пикири, аксакалдарыбыздын ой пикири Тажик республикасынын телевидениясында берилди. Бу андан ташкары биз газета чыкты. Газетаны шуна чыгардык. Эки губернатор бу Сагдия областында, мында азыркы премьер-министр Расулдада, мында губернатордун башы чогуу эки арасы өтүрүп газета чыгарышты. Эки газет. Bizde şunga bir ştat tuzuldu, alardan ştat tuzulup, şu Жеңиш Парпиевич mezgilinde şu gazete işledi. Alarda жаңғылығını bir bette Tacikistandın жаңғылықтары, bir bette de bizde alarda öğüdü, bizdeki asakallar, bizdeki yaşlar özlerinin, öylerini aytı. Bu dağı iki koşun memleketlerinin orasındağı bulvatkan çir-çataktan aldığını alıp ölçü abdan köp iş oldu. Sporttu jaş kezinden beri kalsırбай ağa күнүгө көңүл бөлүп, жакындарында спорт менен бирге болууга үндөп келген Разаков мындай дейт. Bir күндө эң азы 3 километр басам. 3 километр басам. Бул мындай баягы беговой дорожкада дагы мындай күн ыңгайлуу болгондо стадионго чыгып чуркайм. Анан велосипедный дорожка дагы бар. Анан сырткары өзүмдүн эмем. Мурда мен мектепте окуп жүргөнүмдө грек-рим күрөшү менен күрөшкөнбүз. Кийин немеге барганда Ленинградда институтта жүргөндө самбо менен күрөшкөнбүз.
самбо менен. Ошондо чоң немелерге катышып, баягы соревнованияларга катышып, ошондо кандидат мастера спорта деген наамды ошол 89-жылы алганмын. Спорт менен гана чектелип калбастан маданиятка кошкон салымы катары убагында акындардын айтышын уюштуруп жүргөн. Бул да болсо элибиздин маданияттын көтөрүүгө кошкон салымдарынын бири десек болот. Себеби ал өз сөзүндө биринчи элдин маданиятын көтөрүү керек. Маданият болбосо башкасын алдыга жылдыруу татаал дейт. Ошо Исфана шаарынын мындай тоолуу жагында Төбө жайлоо деген жери бар. Абдан кооз, абдан мындай Кыргыздын нукурга жерлери да. Анан ошол жерде илгери Союз мезгилинде салынган мындай сахна бар экен, тоонун астында сахна бар экен. Анан бул жерде үйлөр бар экен да, бир ар жагында бир 5тен ба 6дан үйлөр бар экен. Мен барып карасам, баягы мындай ташталып кеткен экен да. Ремонту жок, мындай айтканда, дагы бир 1-2 жыл турганда мүмкүн бузуп кетет эле, ошол сахнанын да, машинанын да бузуп кете турган кырдаалга жетип калган экен. Мен барганда айттым, биз ушул жерде быйыл акын айтышты өткөрөбүз деп ремонтту жасадык, бүт шартты жасап, ошол жылы 2014-жылы аябай мындай биринчи болгондон мындай өттү да, бирок бүт акындар барышты. Азамат Болгонбаев күйдөн барды, Оштуктар барды, мына аябай көп барышты. Биз биринчи жылы өткөрдүк, 2015 жылы экен. Анан мен айттым, мен ошол жерде чыгып айттым, негизи бул биздин кыргыздын немебиз, эң бир ыйык салттарыбыздын бири, биз буну жыл сайын өткөрүшүбүз керек. Жыл сайын өткөрүшүбүз керек деп традициялык түрдө өткөрүшүбүз керек деп айттым. Бирок мен ошол 2015-жылы биз өткөрдүк, 2016 өткөрдүк. Кийин мен ушума караганда өткөрүлбөдү. Мындан улам Разаков бир гана саясатка эмес, чыгармачылыкка да кызыгы барбы деген суроого жоопту жубайынан алгандай болдук. Бул кишинин ырдап берип, мындан сырткары ар бир сурообузга ачылып жооп бергенден улам жөнөкөйлүктү байкадык. Көрсө балдарын дагы дайыма ушул сыпатта жүрүүгө эскертет экен. Атам аябай жөнөкөй адам. Атам иш менен үйдү эч качан аралаштырган эмес да. Иште кандай проблемалар болосун, үйгө күлүп, жайнап келип, всегда мындай проблемаларын бизге көрсөтпөй эле, всегда күлүп, аябай жөнөкөй болуп эле, үйдө аябай жакшы, мээримдүү ата. Көбүнчө кандай кеңештерин айтат? Жөнөкөй болгула деп көбүнчө ошону айтат. Мен канчалык мен статусум бийик болсун, ал менин статусум эми жумушта ал дейт. А силер жөнөкөй болгула деп аябай жөнөкөйлүккө үйрөткөн да. Ал эми күйөө баласы кайнатамды мурда Аяш ата катары таанычумун, бирок эмнегедир сүрдүү адам дейт. Кайната мен күйөө бала болуп келгениме 4 ай болуп атат. Анан буга чейин эле тааныйт элем. Анткени жубайым менен 6 жыл болуп калды. Сүйлөшкөн өскөчү. Анан Аяш атам болчу. Ошол жактан тааныйт болчумун. Ар дайым мындай сүрүү бар адам. Анан аябай как человек интересен болчу. Кайната катары деле аябай сонун. Адамдагы сыпат баланын тарбиясына байланыштуу экени талашсыз. Кичинесинен апасы 4 баласын багым деп жумушка кеткенде, жалаң эркек балдар кыздын да жумушун өздөрү бөлүшүп кылаарын Жаннат апа эскерип өттү. Эми ушул дежурный болушуп, пол жууш, тамак кылыш бир күн биринин иши. Мен роддомдо акушерка болуп иштеп, ден ноч барам деме. Анан кийин бир күн бөлөгүн иши. Эшик шыпырганды мындай сенсорлор кылып, уруш кылып, сен шыпыр, мен кече шыпыргам деген каптар жок. Реально эмени ушу Жеңишбек график түзүп коет эде. Бир күн алмаз, бир күн толкун деп. Эми эркинем чоң. Жеңиш Разаковдун таанышы жана жакындары менен сүйлөшүп отуруп, бул инсандын токтоо мүнөзү, элпектиги, адамга кылган өзгөчө жароокер мамилеси, өз ишинин мыкты адиси катары маалымат алдык. Ушундан улам бул инсандын атасы ким болгон деген суроого аталаш тууганынан жооп алдык. Атасы
Razakov Parpi Med institutu бүткөн. Бүтүп келгенден кийин бул жерде иштеп, тез эле көтөрүлүп, Кызылкыя шаарындагы мед училищеде директор болуп калат. Ал жерде 1975 жылы каза болуп калды. Бирок ага чейин ал киши жакшы иштеди бул жерде. Анан тез эле элдин эмгеги менен элдин оозуна алынды. Номенклатура алмалда партийный система эмес беле. Кызылкыя областной и республиканский номенклатурага жазылып калган эле. Өтө жөнөкөй кишилер, таза тыкан. Ал эми булардын уруусу кыргыздын 3 тобу бар, оң сол ичкилик. Ичкиликтин Тейит уруусунан болот. Тейит уруусунун Айтемир Баатырдын уруусунан болот. Айтемир Баатырдын Каракозу деген эң чоң баласынан таркаган. Ошонун Меңдибай тобунан болот. Мисалы үчүн эми ата бабалар бардыгы жакшы өткөн. Бардын сайдан бери айтып убакыт албайын. Меңдибай бабабыз менин мисалы үчүн 7-чи бабам болот. Жеңишинде примерно 7-8-чи бабасы болот. Калмактарга каршы согушта мына түштүктө көтөрүлүштү ошол жетектеген. Роли чоң, калмактарды кууп чыккан кыргыз жергесинен. Жеңиш Парпиевичтин өзүндөгү адамдык сыпаттарына токтолсок өтө тууганчыл жана бардык адамдарга бирдей мамиле жасагандыгы менен өзгөчөлөнөт. Ал дайыма улуу кичүү дебей кабар алып турганды адатка айланткан. Каждый утро бизге эме болуп калганда, как эме? Жеңиш бизи жатып турдуңарбы деп сурайт. Обязательно телефондон күтүп турабыз, өзүбүз ошого эме болуп калабыз. Чыгып күнүгө ошол больницада жатып калсам, алдымда жаткан аялдар айтат: "Ой, 4 балам дейсиз. Бири дагы сизди сурабайт. Толук эле эмеде баткендей балаңыз сурайт экен а" дейт. Ама айтым, ол узакта. Биз бирге жашайбыз. Анчейин эле сураша бербейбиз да деп ошентип эме кылып коет эдим. Şu emeğe çutki emek kılattı. Tuğan ruka eme. Особенно men algı yalğız bakkanım üçün bu. Oşoğu, balkim şoğu eken, oşondoy surap durат. Ал эми бул эне Гүлмира Разакованын тайнеси. Учурда 97 жашта. Башкалар айткан кепти чоң эне дагы толуктап, Жеңиш мырзанын дайыма Баткенге келген сайын кабар алып кетерин айтып өттү. Жеңиш күйөө балам болот. Шун жашыдан бери kızımın arkasından köy oğlu olup, bizge jakşı memile kılıp, meni erkegen sayın, menen kavar alıp, meni patamda alıp getet, kelip menen süylöşüp oturat. Bunun jakşılıklarını menen köp bilip köp gördüm. Muştayımdan beri bile jürüp bile turup. Şu özü jakşı, kişilikti, kimnin bolsa köyünün alat. Men her daim kelip menen süylöşüp köyünümde alıp, patamda beremin, çayımdı berem anan keyin ketişет. Алыс жана адилеттүү бирдей мамиле кылуу тууралуу достору да кеп учагына улашты. Кеңпейилдиги бизге аябай неме да. Мындай кеңпейил дайым достор менен бирдей мамиледе болот. Көбүнчө мындай бир акыйкат, реалдуу сүйлөп, анан мындай юмористик жактары дагы аябай жакшы да, мындай отурганыбызда күлүп, жайнап. Анан мен дайыма Мен врач болгон үчүн докторлорду мен жакшы көрөм. Атам дагы доктор болгон деп ушундай жакшы нерселерди айтат эле. Анан мен дагы кыйла сүйүнүп неме кылсам, бул менден башка достор да деген ушундай сый урмат менен, анын бир абалына же кесибине карабастан дагы жакшы мындай мамиле, адамгерчиликтүү мамиле жакшы да. Кичинесинен жакшы окугандыктан жора жолдоштору дайыма келип андан жардам сурап турушчу. Алардын сунушун четке какпастан эсептерин чыгарып берчү. Анын баары көз алдымда дейт кичүү иниси Алмаз. Одноклассниктер бар го, ол малды орустар көп эле да. Постоянно жашаган добрый эле да. Барды келип бар предметтерди сурашып, орус, татар, кызылкаялы нация көп эле да. Постоянно алдыга одноклассниктер, башка мектептегилер келип неме сурайт, жардам сурайт эле, постоянно жардам кылып берет эле. Эми биз кичүү эдек, постоянно мен тосуп алып кирип, ошол жактарын жакшы билем да. Добрый эле, эч бир катты урушпайт эле. Нерви жакшы эле.
Ортоңку ээниси Жеңиш Парпиевичтин билимге басым жасаарын жана ал дайыма окуу, сабак менен алек болуп отураарын төмөнкүчө эстеди. Түшүнбөгөн жерлерибиз болсо сурасак дайым түшүндүрүп тура. Анан өзү көп заңнамасы кылат ошо сабак. Качан бош отурганын көрбөт элек да. Кирип үйдө отдельно комнатага кирип алып, эле бир эсиңизде бир чемодан бар эле. Катты эски чемодан бар, ошону коюп алып алдыга ошондо жазып, окуп, анан бизге жардам берет да. Ошол чемодан биздин стол эле да. Стол эле. Мында жерге отурат элек да, чемоданды коюп алып, анан кийин сабак кылат элек. Сыдыков Хабибилла Жеңиш Парпиевичтин Ички иштер министрлигинде иштеп жүргөндөгү кесиптеши, чогуу иштеп жумуштун ысык суугун бирге көргөн достордон. Ал сөзүндө каарманыбыздын ишине болгон тактыгын, анын ийгилиги бардыгынын эле колунан келе бербестигин айтып, бул да болсо Жеңиштин ийгилиги, себеби ал мыкты адис болгону үчүн кийинки жумуштарга өзүнүн макулдугусуз эле чоң кызматтарга которуп кетишти дейт. Ошол баягы союз бузулган мезгилден баштап баягы кийин милицияда иштегенде авал оор болчу. Ошондон катарда сотрудник ушул кызматка жетип, ушул деңгээлге жетип, андан кийин пенсияга чыккандан кийин эл билет экен, мамлекетибиз билет экен, башка экен, кийинки кызматтарга муну өзү зордоп коюп иштетип алып кетти да. Мунун алып келгенде кыргыз элине кылган кызматы аябай чоң. Анан бул досум азыр эле Аскар досум айтып кеткендей сөзүндө турган адам. Жеңиш Разаковдун акыркы иштеген кызматы бул 2018-жылдан 2020-жылга чейинки Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министр болгону. Бул учурда аркасынан аргандай кептери ээрчи баштаган. Тап айтканда, Тажикстандын агенти деген сөздөр байма-бай чыга баштаган. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында дагы талкуу жаралып, коомчулукта ар кандай кептери жараткан. Соцсеттерде мындай кара пиарлар көп чыга баштады. Сиз жөнүндө? Мен жөнүндө. Өзгөчө мындай оор бир мамлекеттик кылмыш кылды деп дагы чыгышып атты. Абдан мен бир жазган түшүнүк катымды ошол коюп алышып, гезиттерге да чыгарышты, башка жерге да чыгарышты. Бунун да өзүнчө тарыхы бар. Эгер кааласаңыздар айтып берем, мына биринчи ошондой статья 2014-жылы чыкты. Биз изилдедик. Бир Алый парус деген сайт экен. Ал койгондон кийин эле бир аздан кийин жок болуп кетип, анын же автору жок, же немеси жок, ошону таппай калдык. Ал статьяны Шабнами Сабири деп бир кол коюптур. Ошол статьяны жазган кишичи. Биз изилдеп көрсөк, ошол ат менен Тажикстанда ырчы бар экен. Ырчы. Душанбеде кайчанын бир ырчы бар экен. Эми түшүнүктүү да бул. Мындай бирөө жазып эле ошонун атын жазып койгон. Ошол жылы менин пресс-секретарым бар, башка кишилер бар. Бул Бишкекте өкмөттө адамдар бар. Мен айттым, буну кандай неме кылыш керек, кандай чара көрүш керек, же болбосо кандай реакция кылыш керек десем, ошолай айтты. Үндөбөй коюңуз, ушун менен өздөрү жок кылып не болот деп. Анан бул үндөбөй коюлуп, бир нерсе болуп, бир ай мындай обсуждение болуп атып, кийин жок болду. Экинчиси 2016-жылы мен вице-премьер болуп келгенде бул жерге кайра ошол эле статья, ошол кичине мындай өзгөрүүлөр болуп, мындай үстү асты алмашып кайра чыкты. Ал макалада эмне жазылды, эмне жөнүндө? Баткенде иштеп атканда, орусча айтканда, губернатор Баткенской области завербован спецслужбами Таджикистана деген немеде чыкты. Кийин бул жерге келгенде 2016-жылы в правительстве Кыргызской республики работает агент Таджикистана деп башына коюп, кийин ошол эле статья мындай айтып атпайм, үстү асты алмашып кичине болуп чыкты. Анан 2016-жылда эле мен ошол мезгилде президент менен да сүйлөштүм, премьер-министр менен, пресс-службалар менен сүйлөштүм. Кой деди, буну деди мындай эле. Кой. Кайра ошондой кылып койдук, ошол менен бүттү. Бир ай мындай өдө ылдый болду. Эчтеке чыкпагандан бүттү. Кийин 2019-жыл болуп калды, мына. Ошол мезгилде мына мартта
чек арада кайра бир атышуу болуп, кайра бир адамдар кагылышып, Кыргызстан менен Тажикстан менен чек арада жашаган элдери кагылышып, мындай кырсык немелер болуп, кайра ошол статья чыгып, кайра мындай эле соцсетте мындай башталды да, кайра мындай башталып, ал обсуждение болуп, бир мезгилде Азия Ньюс деген гезит бир немени чыгарып берди. Мен түшүнүк катымды коюп, эми ол түшүнүк катты мисалы үчүн мына сиз дагы ким болбосун окуса, эгер ал жерде ошол мен ошол жактын агентмин деген бир тастык болсо, анда сөз жок. Андай түшүнүк каттардан биз милицияда иштеп жүргөндө бир жүздөгөн түшүнүк каттар жазганбыз. Анан гезитке чыкты. Эми соцсетте мындай болуп атат, утур эле мындай бир теманы таштап коюп, обсуждение кылышып. Кийинки неме жогорку кеңеште бир отурумунда чек ара маселеси каралып атты эле. Мадаминов деген бир депутат бар. Ошол айтып калды. Сиз интернетте болуп аткан маалыматтарды угуп атасызбы деди. Сиз барбашыңыз керек ал жака. Сиз иштегениңиз туура эмес деп, мен башкача айтканда мага каршы ошентип айтты. Ошондон кийин мына туугандар бар экен, Кудайга шүгүр, агайын-инилер бар экен, жакын адамдар бар экен, аябай көп. Баардыгы айтышты. Бул маселеге чек койбосоң деди. Бул кийинки жылда чыгат деди. Бул ушундай нерсе, соцсет деген ушундай нерсе. Эгер бүтпөгөн иш болсо, мындай чыга берет деди. Эмне кылыш керек деди. Анан Кудайга шүгүр, туугандар да, артында адамдар көп, юристтер да көп айтышты. Азия Ньюсту сотко бериш керек. Анан мына таратып аткан адамдар боюнча эми мен милиция немеде, биз баягы жогорураак инстанция деп туруп, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына арыз бериш керек деди. Силер таап ушуларды бир чарасын көргүлө. Тынбай эле ыргытышып атат. Анан ошондой мен ошол эки инстанцияга ошол арыздарды, истерин бердим. Мына бүгүнкү күнгө карата кырдаал кандай. Азия Ньюска берген арызыбыз боюнча экинчи инстанцияда мени колдоп туура эмес чыккан деп чечим чыгарып, ошол Азия Ньюс ошого опровержение мындай туура эмес маалымат чыгарыппыз деген сыяктуу маалымат чыгарсын деген чечим чыгарды. Анан моралдык ущерб деп белгиленди. Ал эми мен улуттук мамлекеттик коопсуздук кызматына жазган арызым боюнча тергөө жүрдү. Тергөө иштери, оперативдик иштер, техникалык иштер жүрдү. Эми аны айтып берсеңиз айтып берейин. Баягы биринчи ирет эле ошол Арслан Сатпаевди чакырып, сен ушул маалыматтар каяктан алдың дегенде мен билбейм деди. Кийин ошол менин телефонума бир WhatsApp'тан бирөө өргөткөндө мен ошол салып койдум дептир. Кийин техникалык жолдор менен экинчи телефонду да табышты. Башкача айтканда мен ошол улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына мен ыраазычылык билдирем. Ошол мен эгер биз ошол ким экенин билбей калганыбызда мен мындай оор эле немеде калып калмакмын да. Ушундай чуулгандуу кептердин айынан Жеңиш Разаков өз кызматын тапшырып отставкага кетүүгө аргасыз болгон. Жолдошов Аскар мырза досунун айланасындагы мындай ушак айымдардын болуп жатканын жана кызматтан кеткенин телевидение аркылуу билген. Жумуштан кеткен Жеңиштен укпадым да, интернеттен телевизордон угуп калып, Жеңиш Парпиевич жумуштан кетиптир, арызын жазыптыр деди. Ошондон кийин бир-эки күндөн кийин телефондо чалышып, байланышып эметтик. Дем алайын досум деди да, арыдым. Анан милицияда иштеп, Баткенде 16 жыл милицияда иштеп, 16 жылдын ичинде жалган айтпасам ушу 2 жолу отпускага чыгыптыр да. Душман сүйдүрүп айтат, тууган күйдүрүп айтат дегендей Жеңиш Парпиевичтин айланасындагы талкуу бир туугандарындагы ойго салган. Ушундан улам улуу агасы бир тууганын ак жерден караланып жатканын ичи ачышып, жумуштан кетүүсүн чын жүрөктөн кабыл алган. Себеби чекет коюлуш керек эле дейт. Баягы путтошуулар көбөйө берди акыркы маалда, аябай көбөйө берди. Көбөйгөн сайын биз дагы переживать кылып, бир туугандары апам бардыгыбыз. Аябай переживать кылып, кийин
жеңишке айттым енді ушундай эле болбой атса анан кийин өзүң решение чыгар енді сен ошол иштеп жүрөсүң ушундай эле көп немелер болгон болсо бир чечимге келиш керек дедим да анан кийин мен дагычы алгасы катары бир чечимге келиш керек мындай боло берсе энди кандай болот анан кийин сиз сурагандай тапшырганда действительно сүйүнүшем эле болду кичине кулактарым тынды да мындай караганда баягыдай неме Ал эми Жеңиш Парпиевичке кызматтан кетишиңизге эмне себеп болду? Чындап эле бул окуя ушунчалык таасир бердиби деген суроону узаттык. Азыр эми сот маселеси жүрүп атат. Мен кеткенде мен аябай көп немелерди эске алдым. Көп себептерди эске алдым. Чындыгында ошол мезгилге мындай биринчиден коомчулукта да мындай туура эмеспи деген ой болуп атты эле. Бул жерде өзүңөр билесиздер, митинг болду, Разаков кетсин деп. Анан экинчиси ошол баягы сот маселеси баштала турган мезгилге жетип калдык да. Анан баардыгын таразага салдым. Мен ошол алиги кыргыздар айтмакчы тырмышып эле өзүм кызматымда отура берип, кийин сотко барып катышып, кийин анын аркасынан да бир сөз чыгат. Бул мындайча айтканда сотторго дагы мындай басым неме кылып атат, таасир этип атат дегендей ар кандай сөз болушу мүмкүн эле да. Мен баардыгын таразага салып туруп, азыркы мезгилде кетип турушум керек деген жыйынтыкка келдим. Атам көп учурда өзүнүн кылган ишин элге көрсөтпөйт. Айрымдар пиар катары иштешет. Ал эми атам кийин эл өзү билип алат деп кол шилтеп койчу. Бул да болсо атамдын бир кемчилиги дейт Бекхан. Мен постоянно айтчумун, ошол агент деген немелерге да ата ушуга реакция берип, ответный неме кылыш керек. Зачем? Десем, жок. Эл баары билет. Бул жалган экенин. Неме кылыштын кереги жок деп айтчу да постоянночу. Акыры сок болду. Анан кылган жумуштарымдан постоянно көрсөтүп тура элек деп мен өзүм да аны айткам. Сиз ушунча көп жумуш кылып атасыз. Башкалар менен карабайсызбы? Немелер менен, камералар менен, журналисттер менен постоянно жүрөт. Сиз да аны ошентип көрсөтүңүз. Тем более сиздин жумуштарыңыз реальный. Бирөөнүн үйүнө барып койгон эмес. Негизи общий Кыргызстан келечеги үчүн кылып аткан жумуштарыңыз деп неме кылсам да аны со временем все узнают по факту деп айтып койчу. Ошол жагы минус. Ошол жагы бир аз минус. Бир туугандары боордошубуз таза жерден күнөөлүү болуп жатат. Сот иштери аяктап элге таза экендигин далилдесе, кайрадан элине кызмат кылып иштешин каалайбыз дейт. Адилеттүүлүк болуп, мындай жүзү жарык болуш керек дейдин алда. Анан кийин элге кызмат кылса, Кудай калса. Биз дагы забыз иштеп келген, иштейт деп анакан. Ал эми мурдагы кесиптештери тажрыйбасы бар адамды мамлекет пайдаланып иштетип калышы керек. Учурда кадр маселеси татаал, билими, тажрыйбасы жоктор келип иштеп жатышат. Бул туура эмес деген ойдо. Бул таза адамдарды мындай турмуш иши, мындай эмгеги менен ушундай даражада опытный адамдарды азыркы мамлекетте деле мынтип ишсиз калтырбай алып тартыш керек, коюш керек. Азыркы эле көрүп турасыздар, өмүрүндө бир мамлекеттин бир ишин кылбаган адам биле министерствого же башкага барып калат. Мындай стажы бар, опыту бар, даражасы бар адамдар сыртта калып атат. Ушундай адамдарды апарып туруп ишке койсо, булар баарына көзү жетип турат. Кимди кандай иштетиш керек, кандай тартыш керек. Бул эми убакыт өзү неме кылат, таразылабың деп неме кетет. Анан азыр иштебей турганына эл деле билип турса керек. Кимде айып, кимде менен. Жеңиш Разаков учурда Финансы Кредит банктын директорлор кеңешинин төрагасы. Бирок мамлекеттик кызматта көп жыл эмгектенген, ары татаал, ары кызыктуу, ары түйшүктүү жолду басып өткөн инсан. Мындан улам мамлекеттик кызматка кайтышыңыз мүмкүнбү деген суроону узатпай койгон жокпуз. Мага сунушташса, эми иштеп калышым мүмкүн. Сунуштап калса.
Ушуну менен эмгеги мелиме көрсөтүүсүнүн бүгүнкү каарман тууралуу берген маалыматын аяктайбыз. Эли үчүн эмгек кылган инсандар коомубузда көп болсун. Саламатта калыңыздар.